Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстандын диний ишенимдери. Сабактын планы: исламга чейинки диний ишенимдердин сакталышы, теңирчилик, шаманизм, Манас эпосундагы тотемизм, арбактарга сыйынуу, ислам дининин таралышы, ислам дининин милдеттери. Исламга чейинки диний ишенимдер. Кыргызстандын исламга чейинки мезгилде тотемизмге, фашизмге, шаманизмге ишенип келишкен. Уруктардын же уурулардын келип чыгышы кээ бир айванаттар канаттуулар менен тукумдаш деп ишенишкен, ошондуктан аларды тотемизм дейбиз. Бүркүт, карышкыр, тоотеке, бугу, ак тайлак, ак илбирс, жылан, үкү жана башка айванаттарга сыйынышкан. Теңирчилик. Кыргызстандын диний түшүнүгүндө маанилүү орунду табияттын көрүнүшүнө табынуу ээлеп, алардын эң эле байыркысы асман теңирге сыйынуу болгон. Кыйынчылык мезгилде асманды карап, теңир колдой көр деп тилек кылып турушкан. Ошондой эле айга, жылдыздарга, жерге, сууга табынып, аларга карата малдарды курмандык кылышкан. Ошентип кыргыздарда теңирчилик пайда болгон. Сулайман тоого сыйынуу. Кыргызстандын түштүгүндөгү эл байыркы замандан эле Сулайман тоосун ыйык тутуп, ага сыйынып келген. Ислам кабыл алынгандан кийин бул тоо Фергана чөлкөмү үчүн экинчи Меккеге айланган. Теңирдин жубайы Ума энеге сыйынуу да кыргыздарда эзелтен бери калыптанган. Манаста бала-бакыраны колдоочу Ума энеге табынуу боюнча бир топ маалыматтар берилет. Шаманизм. Шаманизм жана дарылоонун ага байланышкан түшүнүктөрү, ыкмалары кыргыздарда негизги орунду ээлеп келген. Шаман эркектерди бакшы, ал эми шаман аялдарды бүбү деп аташкан. Бакшылар ак жана кара болуп бөлүнүшкөн. Бакшылардын негизги милдети оорулардын, эң башкысы жандуу оорулардын дарылоо, көз ачыктык кылуу болгон. Бакшылык касиет тукумдан тукумга калат деп ишенишкен. Кыргыздардын диний ишенимдери жөнүндө Радловдун, Аристовдун эмгектеринде кездешет. Тотемизм салты боюнча жана ата-бабалардын арбактарына сыйынуу боюнча Валихановдун, Поярковдун эмгектеринде кездешет. Диндин байыркы формаларынын бири болгон тотемизмдин элементтери Манаста кездешет. Чыйырды Манас боюнда болгондо жолборстун жүрөгүнө талак болгон. Жолборстун жүрөгүн алып келген Беделбай мергенчиге чыйырды ыраазы болуп күмүш жамбы берген. Кожо Жаш эпосунда тотемдик көз караш ачык көрсөтүлгөн. Эпосто Кожо Жаш менен Суречкинин ортосундагы күрөш жүрөт. Суречки кийиктердин энеси катары көрсөтүлөт. Аны атса да ок өтпөйт. Кожо Жаш Суречкинин тилин албай, анын текеси Алабашты атып салат. Анын каргышына калат. Кожо Жаш акыры жалама аскада калып өлөт. Анын баласы Молдо Жаш атасынын тагдырын энесинен угуп, Суречкини кууп кармап алат. Суречки жалынып, өзүмдүн кызымды берейин деп ээрчити барып кызына үйлөндүрөт. Элдик баатырларды колдоочу катары бүркүт көп берилет. Эр төштүк поэмасында Алып кара куш төштүккө көп жардам берет. Мында куштун адамга сулуулук, күч жана акыл бере алышы да кызыктуу. Эпосторго таянсак, жаныбарларга карата тотемдик көз караш гана болбостон, жаныбарларга сыйынуу, тактап айтканда, зоолатрия да кездешет. Арбактарга сыйынуу. Ата-бабалардын арбагына сыйынуу кыргыздарда байыртадан бери болуп келген. Арбактарга сыйынуу да боюнча Манаста көп кездешет. Каармандар башына иш түшкөндө кыйынчылыкта көзү өтүп кеткен ата-бабаларынын арбактарына кайрылган. Жакыптын түшүн жооруганда ал эркек балалуу болоору жана аны арбак колдой тургандыгы жөнүндө айтылат. Ата-бабалардын арбактарына сыйынуу бул анимистикалык көз карашты түзөт. Ал боюнча ата-бабалардын арбактары өздөрү өлсө дагы тирүүлөрдүн турмушун байкап, өзүнүн урпактарын колдоп турат. Кыргыздарда адам өлгөн менен анын жаны түбөлүк жашайт деген бекем ишенич болгон. Кыргыздарда ата-бабанын арбагына сыйынуу өзгөчө орунда турарын биринчилерден болуп Валиханов айтып кеткен. Тул коюу салты. Кыргыздарда эгерде эркек адам өлгөн болсо, ошол өлгөн кишиге окшоштурулуп жасалган тул коюу салты болгон. Тикесинен коюлган тулга өлгөн кишинин чапанын, баш кийимин кийгизип коюшкан. Бул боз үйдүн капшытына коюлуп, ага көшөгө тартылган. Юдахиндин көрсөтүүсү боюнча, тул аял менен күйөөсүнүн төшөгүнүн жанына коюлган. Жесир аял бир маал ошол тулдун жанында отуруп, өлгөн күйөөсүн жоктоп ыйлаган.
Жайчылык ишеними. Жайчылык байыркы түрктөрдө жана түрк тилинде сүйлөгөн элдерде көп кездешет. Жайчылык ишеними боюнча жайчы киши кар жаадырып, бороон болтуруш үчүн, болбосо жаан жаадырыш үчүн жай ташты дубалап туруп сууга таштайт. Мындай сыйкырдуу таш аттын же уйдун каарынында сакталат деп айтышып, түсү көк, жашыл, кара болот деп божомолдошот. Жайчылык ишеними эпостордо кеңири таралган. Жайчылык ишеними 11-кылымда Махмуд Кашкардын эмгегинде да кездешет. 14-кылымда тарыхчы Рашид ад-Дин да бул жөнүндө кабарлайт. Адамдардын байыркы тотемдик ишенимине негизделген кереметтүү жаныбарлар жөнүндөгү мифтик түшүнүгү тулпар аттардын образында сакталып калган. Курманбекте Телтор ат ошондой касиетке ээ. Аны мингенде Курманбектин эрдиги ого бетер артып, күчүнө күч кошулат. Атасы Телторуну бербей койгондо, атынын начардыгынан Курманбек оор жарадар болот. Манастын ак кубасы окко учкандан көп узабай Баатыр катуу жарадар болуп келип өлөт. Тайбурулдун тартууга кеткени, Семетейдин ажалынын жеткени деген лакап да тулпар ат менен Баатырдын ортосундагы тыгыз байланышты көрсөтөт. Исламдын таралышы. Азыркы Кыргызстандын аймагында ислам дининин таралышы 9-11-кылымдарга таандык. Кыргыздарды мусулмандаштыруу жөнүндөгү кеңири маалыматтар 16-кылымда жазылган Тарихи Рашиди, Мажмуат Таварих, Жалис жана Муштадин, Зила ал-Кулуб жана башка эмгектерде кездешет. Кыргыздар алгачкы диний ишенимдерин 16-кылымга чейин гана эмес, андан кийин да узак убакыттарга чейин кармап келишкен. Осмон түрктөрүнөн чыккан Сейфи кыргыздарды мусулман да, капыр да болгон эмес деп жазган. Махмуд ибн Вели кыргыздарды капырлар деп атап, алар өлкөгө өзбектердин келиши менен мусулман болуп калышы ыктымал деген пикирин айткан. Алымбек Таткан мечитинин тарыхый мааниси. Кыргызстанда ислам дини 960-жылы Караханилердин доорунда башталган, бирок өтө кеңири таралышы Кокон хандыгына туура келет. Анткени динди таратуу Кокон хандыгынын саясатынын бир бөлүгү болгон. Кыргызстанда чептер, мечиттер курулуп, кокондук молдолор мечиттерди тейлей баштаган. Бирок кыргыздардын диний турмушунда мечиттин ролу чектелүү мүнөздө болгон. Алымбек Таткандын Оштогу мечити 1844-июль курулган. Өз заманындагы эң алдыңкы мечиттерден болгон. Ал жерде 80-100дөй балдар окутулган. Мударистери Мекке, Кашкар, Бухара, Самарканд, Коконддон келип окутушкан. Манас эпосунда исламдын берилиши. Мусулманчылык терминдер камтыган ырсаптар Манас эпосунда да аз эмес. Эпостарда исламдан башка дагы буддизм, христианчылык диндер жөнүндө да маалыматтар бар. Кыргыз коомундагы ислам 16-кылымдын башында жазылган Мажмуат Таварихте да айтылат. Христиан, Будда диндеринин таралышы. Кыргызстанда буддизмдин же анын көрүнүштөрү белгилүү болгондугу жөнүндө Манас эпосундагы Буркан, Лайлама, Лаават, Лаанат, Маанат, Кут жана башка терминдер далилдейт. Булар түздөн-түз буддизмдин терминдери болуп саналат. Манас эпосунда христиан дининин берилиши. Манас эпосунда христиан дини жөнүндө да бир аз болсо да маалыматтар берилет. Аны окумуштуу Молдобаев белгилейт. Тема боюнча суроолор. Кыргызстандын исламга чейинки диний ишенимдерин мүнөздөп бергиле. Арбактарга сыйынууну кандай түшүнөсүңөр? Кыргызстанда ислам дини качан пайда болгон? Кыргызстандын аймагында Будда жана христиан дини тарагандыгын эмнелерден билсе болот?